Парламент уран менен ториди казууга уруксат берди. Эми мыйзам долбооруна президент кол койсо күчүнө кирет. 5 жыл мурда уран казууга тыюу салынбады беле, эмнеге бул бийлик кызыл омполду иштеткен атат деп түшүнбөй жатсаңыз, азыр айтып берем. Атым Нурайдай, бизге катталыңыз. Жогорку кеңештин 13-июндагы жыйынына өкмөт башчы Акылбек Жапаров өзү келип, депутаттарды ынандырды окшойт. Эл өкүлдөрү мыйзам долбоорун дароо 2 жана 3 окууда карап, колдоп берди. 70 депутат макулдугун берсе, 8 эл өкүлү каршы добуш берди. Уран жана ториге чалгындоо жүргүзүүгө жана иштетүүгө уруксат берүүгө каршы болгондор Султанбай Айжигитов, Сейит Атамбаев, Дастан Бекешев, Тазабек Икрамов, Нуржигит Кадырбеков, Исхак Масалиев, Эльвира Сурабалдиева жана Мирлан Самыйкожо. Уран мыйзамы кабыл алынары буга чейин эле белгилүү болгон. Анткени президент Садыр Жапаров өзү демилгелеп, ушул жылдын февралында Ысык көлдө балыкчы Тоң районунун жана Нарындын Кочкор районунун тургундары менен жолуккан. Анда кызыл омпол кенин казуунун маанисин түшүндүргөн. Мындан эмне пайда деп сурашыңар мүмкүн. Кызыл омполдон эмне пайда деп. Бул жерде биринчиден 1000ден ашык жаңы жумушчу орун пайда болот. 1000ден ашык. Ушул эле чөлкөмдөгү өзүңөр иштейсиңер да. Экинчи кумтөр пайда болот да, экинчи кумтөр. Бул деген сөз, бул жергиликтүү бюджет дотациядан чыгат, республикалык бюджетке салыктар түшөт, пайдасы 100% биздин Кыргызстанга калат. Ошентип баякы эл дагы бул жерден байыйт. Анан баякы силер митингге чыгып иштетпей, жөө жүрүш жасап койгондун бир чоң пайдасы болгон. Мен аны бер сындай албайм, силер туура эмес кылгансыңар деп. 5-6 жыл мурун казганда жеке менчик компания казган, казып баштаганда 100% пайдасы ошол жеке менчик компанияда калмак. А биз болсок, былтыр лицензиясын жокко чыгарып туруп 100% мамлекетке алып койдук. Азыр кумтөрдү кандай иштетип жаткан болсок, кызыл омполду ошондой 100% өзүбүз иштетебиз. Бир дагы проценти башка бир чет элдик компанияга же болбосо бир жеке менчик чөнтөктөргө кетпейт. Ал эми министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров кызыл омпол кенинде баасы 300 миллиард долларга чейин жеткен кен байлык бар экенин айткан. Азыр өкмөттүн максаты уран менен ториди өндүрүү эмес, титаномагнитти казып алуу экенин белгиледи. Жапаров мыйзам долбоору каралып жатканда кен казуудан түшкөн акча эмнеге жумшаларын да айтып өттү. Карыздан кутулуш керек. Жок, депутаттардын наказын аткарыш үчүн бизге керек бул. Элдин таламын чечиш үчүн керек. Школдорду, жолдорду куруш керек. Пенсия пособияларды көтөрүш керек. Анан өнүгүү жолуна да түшүшүбүз керек да биз. Зарплаталардын баарын көтөрүшүбүз керек. Мына сиздер айтып атасыздар, мугалимдин зарплатасын депутаттыкына теңегиле деп. Мына ушундай кендер ачыла турган болсо, биз теңейбиз. Карыз алып, зарплата, пенсия пособийди көтөрбөйбүз. Биз экономикабыз көтөрүлө турганга сиздер жардам берсеңиздер, биз ошону астыга алып кете берели деген ниет менен иштеп атабыз да. Ушул тыюу салуу алып койгондон кийин чалгындоо башталат. Ушул чалгындон кийин эгер торидин жана урандын көлүмү көбүрөөк чыкса, кандай кылабыз, урматтуу Акылбек Сөбөш? Азыр урматтуу биздин депутаттар, коллегалар да сиздерге айтып кетти, ал жерде хвостохранилище болбойт. Титаномагнитит бул уже темир, магнитный сепарирование кылып, аларды отдельно бөлүп алабыз дагы, ошол жактан чыккан редкоземельный металлдарды дагы, уран менен ториди дагы, Кара-Балта дагы горнорудный комбинатыбызда переработкага алып кетебиз. Аякта хвостохранилищеларыбыз бар, ал хвостохранилище ошого арналган атайын. Мыйзам долбоору 27 февралда коомдук талкууга коюлуп, жогорку кеңешке 11 майда киргизилген. Тез арада эле тармактык 5 комитеттен өтүп, дароо парламентте 2-3 окууда каралды. Комитет жыйындарында экология министри Мелис Тургунбаев баяндама жасап, кызыл омпол иштетилсе экономикага гана эмес, экологияга пайда алып келерин айтып, депутаттарды ишендирүүгө аракет кылды. Биз экология жагынан, как министерство катары, бардык немени биз көзөмөлгө алабыз. Жана сиз коптонуп атканыңыз туура эле, биз деле коптонуп атабыз. Эколог катары биз деле ошол немелер мыйзамдар бузулбайбы деп биз деле коптонуп атабыз. Булардан сурап атабыз. Бирок булар проект алып келгенде биз аны обязательно карап чыгабыз. Экологик экспертизадан өткөзөбүз. Анан ошондон кийин уруксат берсек гана иштейт. Иштеп баштагандан кийин дагы лицензияны алып, иштеп баштагандан кийин дагы толук кандуу биздин көзөмөлүбүздө болот. Мамлекеттик органдар парламентте берген маалыматка ылайык кенди Кыргыз Алтын мамлекеттик ишканасы гана иштетет.
Жер кыртышында жаткан чачыранды түрүндөгү элементтер жардыруусуз ачык карьер түрүндө казып алынат дагы. Кара-Балтадагы Тоо-Кен комбинатына поезд менен жеткирилет. Титана, магнетит, торий, уран жана башка элементтер суу менен чайкалып, бири-биринен бөлүнүп алынат. Тургунбаев мыйзам күчүнө кирсе, Кыргызстан боюнча 83 кенде чалгындоо, изилдөө иштерин жүргүзүүгө жол ачыларын айткан. Кызыл Омполдо бир 5 участок бар да. 5 участоктун бир эле участогунан разведка болгон. Ташбулак участкасы гана ошол баланска киргизилген да. Калган 4 участогу разведка боло элек. Эгер мыйзам жол бербей атат да. Андан биз разведка кылабыз дагы, дополнительный дагы баланска отургузабыз. Ал жакта дагы запастары бар. Азыркы күндө 1,5 миллион тонна бул тастыкталган баланска, мамлекеттик баланска отургузулган объем ошол. Бирок биз айтып атабыз, где-то биздин эксперттердин, геологдордун маалыматы боюнча 20 миллион тоннага чейин болушу мүмкүн деген болжомол бар. Киреше баасы канча болот ошондо? Мамлекетке киреше баасы канча болот? Орто эсеп менен. Саламатсыздар. Ушу Ташбулак участогунда валовый доход где-то 2 миллиард доллар бир эле участокто болуп атат. Депутаттар министрликтерге радиоактивдүү нурлардын элдин ден соолугуна зыяндуулугу, экологияга тийгизген таасири боюнча бир катар суроолорду узатышты. Элекүлүү Айсулуу Мамашева ген калдыктары сакталган жайлардагы аймактардын жашоочулары онкологиялык оорулар менен ооруп келгени боюнча маселе көтөрдү. Мындай түз айтышыбыз керек, тилекке каршы Минздрав андай изилдөөлөрдү жүргүзгөн жок. Эмне себептен ооруп атат, кандай болуп атат, бирок түздөн түз байланышы бар, аны эч ким жок деп айта албайт. Анткени именно хвостохранилище бар болгон жерлердин жарандары көбүнчө кайрылышат. Анткени менен экология министрлиги байытылбаган жаратылыш уранынын зыяны жок экенин айтса, Саламаттык сактоо министрлиги мындан 5 жыл мурун аталган аймактарда изилдөө жүргөнүн билдирди. Бүгүнкү күндө мен эксперт эмесмин, бирок научный доказательство именно урандын айынан онкологическое заболевание болду деген научный доказательство бүгүнкү күндө жок. Уран бүгүнкү жана ал руданын түбүндөгү ал ден соолукка зыяны жок. Потому что обогащенный уран ал ден соолукка зыян. Бул биздеги бул природный уран. Ооруп жатса казбай туруп эле ооруп жатсанда казыш керекпи, алыш керекпи же ошонун кесепетинен же башкаданбы? Кимиңиздер бар, саламаттык сактоо министрлиги барбы? Департамент санэпиднадзордун радиациялык коопсуздук боюнча бөлүм башчы Казыбаев Нарымбек. Биз ушул уран маселеси 2018 жылы башталганда Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн буйругу менен атайын ведомство аралык жумушчу топ түзүлгөн. Ошол жумуш топтун тийиштүү министрликке ведомстволор катышкан барысы өкүлдөрү. Могу гамма фон деп коет, радиационный фонду өлчөө боюнча 512 исследование жүргүзгөнбүз да, изилдөөлөрдү. Радондун газды текшерүү боюнча 81 изилдөө жүргүзгөнбүз. Ал эми иче турган суу, анан жаратылыштагы ачык жер алдында сууларды текшерүү боюнча ошол айлана тегеректеги 234 изилдөөлөр жүргүзгөнбүз. Анан өзү радиациялык фон ошол калктуу пункттарда бүгүнкү күндө бекитилген мыйзамдык ченемдерден ашпайт. Радон деген газдын бөлүнүп чыгышы дагы ошол мыйзамдык ченемдерден ашпайт. Ал эми иче турган суу болсо баардык калктуу пункттарда бүгүнкү күндө иче турган суунун коопсуздугу боюнча техникалык регламент мыйзамы бар, ошонун көрсөткүчүнөн ашпайт да. Ал арада 11-июндагы комитет жыйынында депутат Чыңгыз Айдарбеков Кыргызстанда геология өндүрүш тармагындагы кесипкөй адистердин так саны канча экенине кызыкты. Жыйындарда уран боюнча эксперт катары катышкан ядердик технология боюнча адис Эсенжан Бусурманкулов так жооп бере алган эмес. Сиздей адистер канча бар Кыргызстанда бүгүнкү күнү? Азыр бизде контакттар бар. Алар Жок, сиздей Кыргызстанда бүгүнкү күнү иштеп аткан канча адистер бар? Айтсаңыз. Так айтсаңызчы. Мына жанымда отурат экөө ошо Кызыл Омполдо иштешкен. Ошо уран торийди 16-чы. Кызыл Омполдо иштешкен, ошол жакта өндүрүш жокпу? Урандын иштеп чыгуу. Ал жерде геология разведка жүргөн. Жок, булар кандай маселелер? Сиздей адистер, кесипкөй адистер канча бар Кыргызстанда бүгүнкү күнү? Бүгүнкү күндө эме да бир нерсе жооп берип коеюн. Биринчиден, урандын производствосу экиден турат. Добыча на переработка. Добычага башка параллельный, башка недропользователи иштесе боло берет. Отличиясы совсем жок. А переработка Бияқта өндүрүш башталса, адистер керек болот. Сизде адистер канча бар? Өндүрүш жок да, мораторий Сиз жалгыз эле Кыргызстандагы,
жалгыз эле. иштеп атышат, биздин адистер Казакстанда иштеп атат. Лидер в мире. Кыргызстандагы барбы? Кыргызстандагы барбы? Алар эмне иш кылат бул жерде? Жок да азыр. Министрдин орун басары жетиштүү деп айтып атат. Биз так түшүнүшүбүз керек. Жетиштүү. Бул жакта кошумчалап кетейин. Сиз туура эле баамдап атасыз. Бүгүнкү күндө биздин кесипкөй адистер дүйнөнү кыдырып иштеп жүрүшөт. Сиз тынчсызданган ал кесиптин ээлерини биз даярдайбыз. Бүгүн эле переработка башталат деген сөз жок. Себеби аларды изучение кылып, техника экономический обоснованияларын тастыктап, аларды дүйнөлүк экспертизадан өткөзгөнгө дагы бир топ жыл өтөт. Ошол убактарда биз аны кайра иштетүүнү уюштуруу үчүн кесипкөй адамдарды даярдайбыз. Ал бүгүнкү күндөгү негизги пландардын бири болуп саналат. Мыйзам биринчи окуудан өткөн маалда экологдор, укук коргоочулар уран казууга каршы чыгып, элге кайрылуу жасашты. Алар мыйзам коомдук ачык талкууларсыз, угууларсыз кабыл алынганын белгилеп, мамлекеттик милдеттүү экспертизадан тышкары эл аралык көз карандысыз экспертиза жүргүзүлүүсүн талап кылышты. Айлана чөйрөнү жана климатты коргоо боюнча адис Гүлбара Уморова бийлик көп маалыматты ачыктабай жаткандыктан суроолор жоопсуз калганын айтат. Торий казып алганда да, уран казып алганда да, же бирөөсүн калтырып, бирөөсүн алып кеткенде дагы айлана чөйрөгү адамдардын ден соолугуна, ошо жердеги био ар түрдүүлүккө тийгизген таасири эч айырмаланбайт. Ошол эле ачылган жердин 20-25 метрден баштап 100, 200, 500 метрге чейин ал жер казылат. Ал жерде бизде ошондой ар кандай калдыктар, радиоактивдүү бир начар заттар кошулган уу калдыктар ошо жерде бизге калат. Ал жер ошо аркы Кыргыз алатоо менен ал аябагандай бир стратегиялык маанилүү жер. Ошо жерде Кызыл Омполдун үстүндө Кызыл Омпол деген чоку бар. Ошонун айланасында Кыргыз бул Кырка алатоосу, Кыргыз Кырка алатоосу менен бүтүп ошо жерден Терскей алатоо башталган жер. Ал жерде мөңгүлөрдүн агып келип, мөңгүлөрдөн эриген суу ошо жерде агып келип кошулуп, ошо жактан өткөн каналдар бар. Астында, жер астында ошондой агымдар бар. Аны жер астындагы суулар аларга тийгизген таасири ал жердин баарын казып ошондой уу калдыкка чогултуп туруп калтырып койсо, же ошо азыркыдай кылып көмүп салса, же дагы бир жака рекультивация деп, анын дагы рекультивация болуунун дагы стандарттарын ойлоп таап, азыркыга чейин айтыш керек. Адистер айтып атат, бизге көп каттар түшүп атат, жергиликтүү элдер өзлөрү айта албаганы менен ушундай суроолору көп экен, аларга маалымат жетпей атыптыр, маалыматтын баары жабык болуп атат деп. Ал эми эколог, медицина илимдеринин кандидаты Калия Молдогазиева өкмөт уранды иштетүүгө даяр эмес деген пикирде. Урандын өзүнүн таасири аябай терс таасири болот ден соолукка. Аялдын ден соолугуна, анан кийин новорожденный кичинекей туаса деди, аномалия плода болот. Ошо төрөлөлүк оттордун аномалиялары болот, анан кийин почкага терс таасирин берет. Ошол аябай мындай эме болот да, анан кийин, например, ошол Кызыл Омполдо жаткан менен эч ким тийбесе ал мындай таасир бербейт, бирок аны иштеткенден кийин, разработка кылгандан кийин уже чагы менен учат суунун астына подземный водага кирет, ошол анан кийин терс таасирин бере баштайт да, ошон үчүн. Бул мораторий туура эле иштетилген, анан азыр кайра иштетебиз деген бул менимче өкмөт же эл менен кеңешпей, же ачык ошо өзүлөрүнүн ТО абосун жарыяш керек. Вообще биздин мыйзам боюнча закон об охране окружающей среды, анан закон о доступе к информации, экологиялык, анан ден соолукка тийиштүү информация секреттүү болуш керек, аны ачык элге көрсөтүп, ошол подробный информация бериш керек. Эч кимге мындай подробный информация бербей эле иштетебиз деген, анан кийин эл менен жергиликтүү элдер менен анан
көз каранды эмес экспертизаны өткөрүш керек. 2019 жылы Кызыл Омпол кенин казуу боюнча чуу чыккан Кыргызстандагы Юразия жеке компаниясынын уран кенин казууга лицензиясы бар экени билингенде жергиликтүү эл митинг өткөргөн. Кийин нааразычылык акциялар Бишкекте да уланган. Ошол кезде өкмөт лицензияны жокко чыгарган. Ал эми айрым депутаттар уран менен тори кендерин казууга мораторий киргизүү боюнча мыйзам долбоорун жазып, Демилге парламентте колдоо тапкан. Мына ушул мораторий президент жаңы мыйзам долбооруна кол койсо жокко чыгат. Кызыл Омполду иштетүү боюнча сиздин оюңуз кандай? Пикир калтырыңыз, видеону бөлүшүңүз. Көрүшкөнчө.